Бай болом дегендерге bir sır бар, bunu söz түрдө аткарыңыздар. Кээ бирөөлөр 30 000 табат bir айда, күнүнө 1000 сомдон иштеп 30 000ди жок кылат. Айлыгы көтөрүлөт, $1000 болот. $1000 ошол күнү алып жок кылат. Мисал үчүн айттым. Кээ бирөөлөргө 2000-3000 көтөрүлгөнү сайын чыгашасы да көтөрүлүп кете берет. Кичинекей чыгымдан этият бол. Чоң кемени кичинекей тешиги чөктүрүшү мүмкүн. Ошондуктан чоң айырмасы жок. Кичинекейден этият бол дейт да. Акчаны иштеп табат экенсиң, тапкан акчаңды иштеп тапкандай түшүнүп ал. Жоготуп аткан, эми сарптап аткан акчаңды иштеп тапкандай түшүн. Ошондо ойлонуп ойгоносуң да. Ошондой экен, урматтуу мекендешим, бир нерсени кылаарда, бир чыгымды кылаарда ойлонушубуз керек. Баягы 70-90% адамдар дүйнөдө ушундай. Тапкан акчаны дароо жок кылат. Башка пайыз адамдар, булар байыйын деген адамдар. Аракет кылайын, өнөйүн, өсөйүн деген адамдар. Заправкада саартан кечки убакыт өтсө 1000 сомду алсам болду деген эмес. Китептерди окуп, заправкага кандай ушундай заправкага ээ болом, кантип бензин сатам, кандай салака сатам деп китептерди окуп, ошентип өнөгөм деген адамдар. Булар, урматтуу мекендешим, келген акчаны туура сортировка кылат. Настройканы туура коет. Диагнозду туура басат. Кайсы жер кандай бүт изучат этет, үйрөнөт. Жөн эле жүргөн адам болбо. Аракет кыл. Келген акчаңды сен пешенеттер менен чекеңме иштеп таап атасыңбы? Сигаретке коротосуңбу акчаңды? Сигарет алып, пешене терме иштеп сигарет алган акчалы адамдарга мен өтө таң калам, урматтуу мекендешим. Барамала иштетесиң акчаңды. Сен ойноп тапкан жоксуң акчаңды, урматтуу мекендешим.